Assalamu alaikum ata. Касымым, келгеле кой каралдым. Олтур. Сизге сүйүнчү ата. Болсун. Не болду балам? Мен Ташкентке окуганы баратам. Жакшы. Оолум, сен төрөлгөндө биз кубанып, айылдаштар ичинде баарыбыз кубанып, айыл ичине бир чоң той берген элек. Ошол күнү кой союлуп, жолуң шыдыр болуп, мүдүрүлбөсүн, жыгылбасын деген ой тилек менен бир чоң той берген элек уулум. Кичинекей Касымым, сен ошондо эле балапанча алдыга байоо талпынып, ташка же башкага да жыгылбай, өз бутуңа өзүң жыгылып калган элең, уулум. Койсоңузчу ата, эски ишенимдериңизди. Мейли балам, ишенбесең өзүң бил. Мен сага ишенемин. Анткени мен сага кичинекей кезиңден бери татыктуу бир тарбия берип өстүрдүм. Эми кулак угуп, көз көрбөгөн тетиги Ташкент тарапка бара жатасың. Кел эми сага бир бата берип коеюн. Сапарың байсалдуу болсун, тилеген ой максаттарыңа жеткин уулум. Кыргыз элине жараган эр азаматтардан болгун. Мен сага ишенемин балам. Ак жол сага. Омин. Сизге чоң рахмат ата. Мейли уулум. Жолуң байсалдуу болсун. Кел эми. Уулум, ушул каргашалуу күн тирилөй жүрөгүмдү өрттөдү. Мен сенин эч качан эл душманы экенине ишенбеймин. Сен элдин уулумсуң. Сен менин уулумсуң, балам. Дүйнөдө эч кайсы ата эне уулум деп, балам деп кайгырбасын. Ушул каргашалуу кандуу окуя канчалаган аялдардын жесир, балдардын жетим калышына себепчи эле. Артыңда калган 4 жаш балаңды кучактап, аялыңды кантип сооротом? Меничи? Мени ким сооротот? Мен сүргүндөлдүм, Касымым. Уулум, сени түбөлүк жоготтумбу? Касым, мен сага айтпадым белем. Сага иштегенге болбойт дегенде болбойт. Сага толук кандуу уктоо керек. Дарыларыңды да убагында ичкин. Доктор, сиз да мени түшүнсөңүзчү. Элге азыр көп нерсе керек. Мен ушундай абалда кантип салам, доктор? Сабатсыз элиме мен маданият тараптан, билим тараптан өнүктүрүшүм керек. Мындай болуп турганда мен жөн эле эс алып жата албайм да, доктор, түшүнүңүзчү. Жок, Касым, мен сени түшүнүп атам. Бирок сен мындай темпте кете берсең, бүтүндө ден соолугунан айрыласың. Ансыз да нерв системаларың жабыркаган. Өпкө деген бул сага тамаша эмес? Ооба, убакыт келет, доктор. Мен эс алар учуру айлануудада келечек жаш муундар толук сабаттуу болуп, өз кесиптерине жетишсе, биз деле аларга жардам берип, өз салымыбызды кошобуз. Азыр өлкө боюнча кадр маселеси жетишсиз болуп жатпайбы? Убакыттан туруп коебуз, доктор. Иштөө керек, жалаң иштеш керек болуп атпайбы? Жанатан бери мен сага айткан сөздөрүм текке кеттү. Сага ар бир жарандын билими, маданияты кандай маанилүү болсо, мага да ар бир жарандын ден соолугу да ошондой маанилүү, Касым. Сен ошону түшүнүп атасыңбы? Макул, доктор. Уйкунун саатын да бир аз көбөйтөлүк. Бирок мага иштегенге кагаз жазып берсеңиз, анткени мен иштебей кое албайм да. Жумуштун көптүгүн ойлосом, мен уктай албай, уйкум да качат. Ошону жүрө бер. Акыры жүрөгүң токтогондой эс аласың да. Койсоңузчу, доктор, анттеңиз. Мени кечириңиз. Бирок иштегенге уруксат берип эле койсоңуз болду. Ошону эле сурайм. Мен сага эскерттим, Касым. Ар жагын өзүң билесиң. Ден соолук мага керекпи, же сага керекпи? Макул. Бар иште. Чоң рахмат, доктор. Ыраазымын сизге. Меңиз, доктор. Сизге рахмат. Так. Не деген шумдук? Эмне
кылсам экен? Кантип тындым кылам? Мындай болбойт. Касым биринчи адабиятчы, Касым биринчи котормочу, биринчи драматург. Анын академия кечиси, аттуу тарыхый драмасы 3 күндөн бери коюлуп бүтпөйт экен. Касым биринчи алифбе жазды. Биринчи профессор, биринчи филолог, кыргыз тил илимин түптөөчү. Башкалар кана? Ал тургай геометрия, биология, география терминдерин илимий, окуу китептерин которуучу. Жок, мындай болбойт. Дейт, журналист, саясатчы, университеттерде лектор катары лекция окуучу, газета журналдардын редактору, ал тургай фольклор жыйноочу. Башкасын коюп Манас айт демекчи, Манасты изилдейсиң. Толтур адамдын ичинен кантип сен уюштуруу тобунун жетекчиси болуп калдың. Шашпа. Эмнеге сен баарына жетишесиң? Эмнеге баарын бүтүрөсүң? А менчи? Мен киммин? Мен да сенчилеп атагым алыска чыгышын каалайм. Сен өзүңдү жердин кудай сезип калгансың болсо ягый. Шашпа. Сени мен өзүм жайлайм. Кантип тындым кылсам экен? Так. Азыр жолун табам. Сөзсүз жолун табам. Сени мен өзүм жайлайм. Эмне кылсам экен? Так. Таптым. Сталиндин буйругу бар эмес беле? Троцкийчилер, туранчылдар, алашчылар, улчулдар бар эмес беле? Тоголук катты. ВГПнын почтасына салып койсом эле, иш өзүм айдай. Мен күткөндө аяктайм. Алып келгиле. Солго. Düz. Dur. Тартасыңбы? Рахмат, мен тартпайм. Анда ишти баштайлы. Мен сен тергөөчүмүн. Чындыкты айт, кыска жооп бер. Аты жөнүң? Сиз атымды абдан жакшы билесиз го. Атың, фамилияңды? Тыныстанов, Касым. Сен кантип Кыргыз автономиялык областынын эле катуу комиссар болуп калгансың? Ия. Мен өзүм эмес. Партиянын жолумуз менен келдим. Партия деген сөздү оозуңа алба. Иттин ана баласы. Сен Троцкийдин адамысың. Уктуңбу? Евгений Поливановду качандан бери билесиң? Лингвист. Окумуштуу катары аны көптөн бери. Өзүн 32-жылдан бери билем. Аны Ташкенттен Фрунзе келип, иштеп калышына сен тиешиң бар. Сен чакыруң боюнча келгениң чынбы? Чын. Байлысыкеев, Поливанов. Белорусский менен шаардын четинде эмне жөнүндө сүйлөштүңөр эле? Манас жөнүндө. Кыргыз Совет адабият жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Социал Туран партиясы контрреволюциялык топтор тууралуу сөз болду беле? Болгон эмес. Жалган! Жалган эмес, чын. Мына далил! Бул Кыргызбай Колкойбаевдин далил каты. Мына! Тур ордуна.
башталышы гана. Эгер күнөөңдү мойнуңа албасаң, эң алды бутуңду, анан башыңды чабам. Уктуңбу? Уктуңбу деп атам? Түшүндүм. Поливанов акам, япондорго иштейсиңер? Жок. Мен өз элиме кызмат кылам. Элиң мына, кызыл аякта сен өлүмөдүн эле. Митинг кылып жатышат. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Эгер түшүнсөң айт. Чоңдор үчүн алиппең аркылуу өз идеяларыңды жалткансың. Чынбы? Чын. Китепте эмне айтылса ошо баары чындык. Анткени алар чындыкты билишпейт. Бул жаман доорулук өткөн соң келечек буундар чындыкты актап чыгышат. Алып кет буну. Алато, мен сага барам. Мени күткүн. Бул апаат күндөрүм тезирээк аякталса экен. Сабырдын да чеги бар эмеспи? Сабырым кетип баратат. Күн өткөн сайын ден соолуктан айрылып баратам. Сабырымды сынабачы тагдыр. Ай мончоктой балдарымды, ак жолук кыйгач салган жарымды, ак калпак Жанат акемди, ак келечек энекемди сагындым. Алато, мен акмын. Айткын аларга менин актыгымды. Мен элим үчүн жашадым го, элим үчүн иштедим го. Уйку саткан таңымды, сыясы тамган кагазды сага арнагам Алато. Мен сенин уулуңмун. Кошкун. Аскасы көк тереген Алато.